Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Сиздер менен мен кайрадан Максут Маккамоолу. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Исхак Разак атабыздын өрөөнү болгон Лейлек жергесин көздөй баратабыз. Сиздерге бул чыгарылышта Лейлектин Максат айылындагы жаңы курулган үйлөрдү көрсөтөбүз. Андыктан биздин чыгарылышты күзөтүп барыңыздар. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, апрель айындагы кыргыз-тажик жанжалынын кесепетинен Максат айылындагы бар үйлөр өрттөнүп күйүп кеткен болчу. Азыркы учурда ошол үйлөр толугу менен бүткөн. Сиздерге бул чыгарылышта ошол бүткөн үйлөрдүн баарын сиздерге көрсөтөбүз. Элден интервью алабыз. Элдин маанай кандай, жаңы үйлөрдө кандай жашап жатышат, баарын сиздерге көрсөтөбүз. Азыр мына ушул сиздер көрүп турган зымыраган тегиз жолдо биз Максат айылын көздөй баратабыз. Азыр алдыбызда Исфана шаары, андан ары Сүрөктүү, Кулумду Максат айылына барабыз. Лейлек жердин түбү эмес, Лейлек жердин гүлү деп президентибиз Садыр Жапаров бир убактар ушул жерде айтып кеткен болчу. Чындыгында Лейлек өрөөнү нечендеген чыган инсандарды чыгарган, нечендеген болбондарды чыгарган аябай жакшы жер. Кооздугу дагы кооз, мынакей абасы дагы салкын. Мен азыр жолдо келатып, жакшынакай көрүнүшкө туш келип отурам. Лейлекке келгенде Борбор Исфана шаарына кире бериште мына ушундай жаңырттан жасалгаланган Исфана деген жазууду көрүп жатам. Мынакей караңыздар, аябай кооз жасалыптыр. Башынан реконструкция болуптур. Мурда жөнөкөй болчу. Айлана чөйрөсү брусчатка, кыргыз желеги илинген, жарыктандыруу коюлган, скамейка, орундуктар коюлган. Келсеңиздер дал ушул жерден бир аз сүрөккө түшүп, эстелик кылып, андан ары Исфана. Туугандар, мен Максат айылына келип калдым. Мынакей. Максат айылына мындан алдыңкы чыгарылыштарда 2 ай мурун келген болчубуз. Азыркы өзгөрүүнү караңыздар мына. Сонун кылып арканы куруптур. Жол болсо зымырап деп тегиз асфальт. Арканын алдына келсеңиздер, мына жерде атайын эс алуучу столдорду куруп, мындай айтканда айылдын кооздугуна аябай сонун көңүл бурушуптур. Албетте мамлекеттик жетекчилерге, президентке сөз түрүндө рахмат айтышыбыз керек. Бул чек ара аймагында жайгашкан айылга өзгөчө көңүл бурганы бул мени дагы көрүп турган сиздер дагы аябай кубандырды болуш керек. Мынакей Максат айылы, туугандар. Азыр ушул жерден түз эле кирип туруп, биз айылдын ичиндеги мамлекет тарабынан салынган жалпы үйлөрдү азыр барып чагылдырабыз. Кандай деңгээлде салды, бул мен үчүн аябай кызык болуп жатат. Баарды бүткөн. Интернетте, соц тармактарда өзүңүздөр уксаңыздар керек. Үйлөр бүтпөй калыптыр деген суроолор да көп болду эле. Мен бул чыгарылышта максат кылдым ушул үйлөрдү толук бүткөнүн сиздерге толук кандуу көрсөтүп берүүнү. Айылга келгенде, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул биринчи мектепке туш келдим. Азыр өзүңүздөр билесиздер, мына ушул мектеп дагы ошо жанжал учурунда күйүп, жарак сабалга келген эле. Азыркы учурда карасаңыздар, сырткы ремонту дагы жакшы болгон. Мектеп толук ремонттолуп бүтүп, азыркы учурда ишке кирген. Бул жерде окуучулар окуп жатышат. Азыр мен алдыңкы чыгарылышта сиздерге көрсөткөм. Мектептин ичи аябай күйүп, бүт жарак сабалга келген болчу. Азыр ичине кирип көрөбүз, кандай болуп ремонт болгон, бардык шарты кандай түзүлгөн азыр көрөбүз. Мынакей, окуучулар сон окуу жакшы болуп жатат. Кандайсың? Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, сон мектептин ичи
толук ремонт болгон. Биринчи кабатында эле ушундай көрүнүп турат, аябай жакшынакай бул жагынан мынтип. Бул жагы болсо спорт залы экен, көрөбүз. Спорт залдагы толук ремонт болуп бүткөн. Урматтуу көрүүчүлөр, мектеп өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда сонун иштеп жатат. Окуучулардын баары билим алып жаткан учуру. Бул албетте өтө жакшы көрүнүш, өтө кубанычтуу деп айтсам болот. Айылдагы мектепти тез аранчын ремонт кылып, быйылкы окуу жылына ишке киргизгени дагы аябай жакшы. Азыр мугалимдерден Билеков сөз алсак, кандайсыз, жакшысызбы? Жумушуңуз жакшыбы? Жакшы, мектеп сонун болуп калыптыр, ремонт болуп. Аябай сонун. Мурункусунан да сонун болуп калды. Мурункусунан да сонун болуп калдыбы? Айтсаңыз, жалпы 2 кабат экен, жалпы канча окуучу окуйт? Жалпы 210 окуучу окуйт. 210. Биринчи класстан 11 класска чейинби? 11 класска чейин. Канча мугалим эмгектенет? 20 мугалим эмгектенет. 20 мугалим. Бардык сабактардан мугалимдер жетиштүүбү? Сабактардан жетиштүү мугалимдер бардыгы. Сонун эле. Рахмат, аябай. Жаңы мектепти көрүп, биз дагы аябай кубанып жатабыз. Бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр дагы кубанып жатса керек. Бул мектептен эме Кудай буйрса жакшынакай билимдүү чек-арачылар, билимдүү юристтер чыгат деп тилек кылабыз. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Мынакей мектеп толук бүтүп, бул жагында жада калса атайын футбол аянтчасы дагы курулган. Көрдүңүздөрбү? Мамлекеттен камкордук ушунчалык сонун да. Караңыздар, тез аранын ичинде бүт баары ушул президенттин тапшырмасы менен айтылган убагында бүтүп отурат. Атың ким? Ислам. Ушул Максат орто мектебинде окуйсуң? Канчанчы классың? 7-нчи классыңбы? Бул футбол аянты курулганы кандай, сени кубандырдыбы? Кубандырды. Бизде чаңдуу жерде ойнош элек. Кийин жакшыраак клуб берди. Орда чаңдуу жерде ойночу элең, а? Üstün çamur koktu. Kurup verdi, kurbanı karakot. Babulsa korak. Kurup vergenliğe rahmat. Kimge rahmat? Prezidentke, ha? Gelecekte kim olasın? Gelecekte babulsa futbolist falan. Бул айылда жалпысынан 84 үй өрттөлгөн болчу. Каргашалы окуя убактында азыр ошол бүт 84 үйдүн бүт баарына ушуна кылып куруп бүтүштү. Мынакей көрдүңүздөр. Баары окшо светте. Мына ушул. Ал эми бул тарабында дагы мен айылдын центринде жүрөм азыркы учурда. Мына жол менен түз кетсе Тажикстандын айылына кирип кетет. Ал эми ушул чектеш жердеги үйдөр дал ушундай. Өзүңдөр көрүп тургандай, баары окшош, сырты окшош, аябай жакшынакай
болуп түшкөн. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул үйлөрдүн сырткы көрүнүшүнө көрдүңүздөр. Мен азыр арасынан бирөөсүнө кирип силерге ички жасалгасын да көрсөтөм. Кандай болуп түшкөн, азыр арасынан бирөөсүнө кирип көрөбүз. Ушул үйгө кирип көрөйүн, урматтуу көрүүчүлөр. Ушунча үйдүн арасынан азыр ушул үйдү тандадым. Ичине кирип көрөбүз. Кандай ремонт болгон, мынакей сыртын айтсам, өзүңүздөр көрүп тургандай, аябай кооз жакшынакай түшкөн. Негизи сиздер көргөндө үйдүн баары окшош. Сырты. Ал эми азыр ичини дагы көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жасалыңыз жакшыбы? Үй кут болсун. Рахмат, рахмат. Мынакей туугандар, мени үйдүн ээси күтүп алды. Өзү мага оң тараптан баштап бир көрсөтүңүзчү үйүңүздү, оң тараптан көрөлү. Жүрүңүз. Туугандар. Үйүңүз жалпы канча комната? Жалпы 4 комната. Бул жак 2 детский. Мына бөлмөлөр 2 детский, Отопление бар? Отопление бар. Бардыгы бүт аристон коюлган. Бул жак взрослый комната. Бул жерде 2 балдардын комнатасы детский, бул жагы спальный бөлмө, Спальный, душевой кабинасы менен бар. Бул тарабында дагы душ бар азыр, Бул жакта дагы отдельный душевой кабина бар. 2 душевой. Мынакей 2 санузел бөлмө бар экен. Спальный бөлмөдө дагы өзүнчө санузел, бул тарабында дагы өзүнчө. Аристон коюлган, раковина, душевой бүт, ички ажатканасы бүт баары бар экен туугандар. Көрдүңүздөр, кандай сон кылып бүтүргөн. Үй аябай жакшы түшкөн. Бул жакта да туалет бар, бирок склад кылып койгон. Бул жакта дагы ажаткана бар, Ажаткана. Бул кандай бөлмө? Бул кухня. Кухняңыз, Кухня азырынча толук бүт элек. Мынакей кухнясы. Бул жерде токка бул печкасы, отоплениянын печкасы ушул жерде коюлган. Отоплениянын печкасы ушул жерде экен, Жакшы. Бул жагы болсо зал окшойт, Чоң бөлмө ушул жер. Караңыздар. Зал аябай чоң. Конок бөлмөсү өтө жакшынакай, жары жакшы түшкөн, көрдүңүздөрбү? Кандай дейсиз бул үйгө өзүңүз кубанычтасызбы? Кандай жакшы түштү, сиз каалагандай? Кубанычтамын. Чоң рахмат президентибизге, Түрк президенти Эрдоган мырзага, ошондой эле ушундай кыйынчылык кырдаалда бизге көмөк көрсөткөн кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Кыргыз элим бар экен, ушул нерселердин баардыгы жардам тынбай келип турду. Акча, төшөк бар жок жетиштүү болду. Рахмат сиздерге кыргыз элим, ыраазычылык билдирем. Баары келди, мына жардамдар болуп атты, баарына ыраазычылык билдиресиз. Мынакей туугандар, аябай сон бүткөн үйдү көрүңүздөр. Үйдүн мындай сапатыга кандай, сиз канааттандыңызбы? Сапаты жакшы түштүбү? Сапаты жакшы, кичине бир сезон кыштап көргөндөн кийин аны жакшы билинет го деп ойлойм. Азырынча жакшы. Бул Европада көп эле үйлөр ушундай эже. Бул дагы үй дагы ушундай түшкөн да, аябай жакшы. Бирок мындай караганда сапаттуу өтө жакшы түштү. Кооз дагы түштү. Бардык шарттары менен жакшы. Чоң рахмат эже, аябай сон үйдү көрдүңүздөр туугандар. Кийилгенде эле ушундай бир берекелүү, жакшынакай үй болуптур. Аябай сон. Биз улантабыз. Чоң рахмат эже сизге. Дайым ушул үйлөрдө Кудай буйрса тойлор болсун, кубанычтуу күндөр болсун, мамлекет тынч болсун. Келип туралы. Болуптур эже. Мына туугандар, салынган үйдү көрдүңүздөр. Бияк. Биз айылды айланып жүрүп, кеч дагы кирип кетти. Кечинде дагы максат айылы ушундай жапжарык, жарыктандыруу бүт баары коюлган, жолдор асфальттанган. Өзүңдөр көрүп турасыздар, мынакей айылдын балдары сонун жыргап эс алып атышат. Кечки салкында прогулка кылып, ойноп эс алып атышат. Ошол балдар ойын атайын демеушілер алып берген. Дайым балдарын күлкісі жаңыры өрсін. Урматтуу көрүүчүлөр, мен айылды айланып бар үйдү көрүп бүтүп, мына кеч кирип калды эле. Бир үйдө атайын ушул бир аз нанын оозу тийип кетейин деп мына ушул үйгө келдим. Кандайсыздар эже? Жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Келип калдык. Тамак таттуу болсун.
Рахмат өзүңөрдөн. Жаңы үйдө кубанып отурасыздар, тамактанып. Жаңы үйдө мындан эти балам Суворовский училищага өтүп, сүрөтүн көрүп, сүйүнүп отурабыз да Кудайга. Эки уулуңуз Суворовскийге училищага өттү, э? Бир эле уулум бар, өзү 4 кызым бар да, ошо окууга өттү да. Губернатордун, президенттин жардамы менен ошо. Президенттин, губернатордун жардамы менен өттү, Кудайга ошолор эметти да. Тапшырып кыла балдарыңарды, өзү негизи кыялы бар болчу. Анан кийин эметти. Канак, балаңыздын сүрөтү кайсы? Мына Ушул балаңызбы? ошо. Жакшы окуйт экен да, Кудай берсе, Кудай кааласа жакшы окуйт. Кыздарыңыз канчанчы классың сен? 8 класспы? Ой азамат, сен канчанчы классың? 6 класс. 6 класс. Силердин мектебиңер жаңы болуп калыптыр, Ооба. Баардык шарт бар экен, Кудайга шүгүр бар. Жакшы. Кут болсун эже, мындан ары мамлекет тынч болсун, өнүгүп өссүн деп каалайт мен силерге. Үйүңүздө дайым тойлор болсун. Кудай кааласа. Урматтуу көрүүчүлөр, эскертип кетсем, бул эженин, Зуура эженин үйү мындай айтканда өтө бир границанын болгон чегинде. Бул үйдүн огородунан чыкса эле уже Тажикстан менен чектешип турат, аябай кооптуу жерде. Ошондой болсо дагы бул эже бул жерден көчпөй, баатыр болуп, ушундай өзүнүн патриоттуулук сезимимен ушул жерде жашап, ушундай балдарды чоңойтуп өстүрүп жатат. Бар болуңуз эже. Жакшы туруңуз, Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп турган ушул жап-жарык айыл бул Максат айылы. Биздин сапар карылды, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн кечке чейин ушул айылда сиздерге жакшынакай ушул бүткөн үйлөрдү көрсөтүү менен бул күндү өткөрдүк. Бул чыгарышты дал ушул жерден жыйынтыктайм. Биз мына кеч болду. Бүгүнкү чыгарышты ушуну менен жыйынтыктап жатам. Ар дайым элибизде тынчтык болсун, жерибиз аман болсун, чек арабыз тынч болсун. Баткен областыбыз гүлдөп өнүккөн эң алдыңкы облустардан болсун. Чабарман каналы менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.